баледен қалас, айдан аман. Жерден айырылып сүт жық, жер айырылып көк жық. Жаңы жыл жақшылығын баштай берсін, ескі жыл жақшылығын таштай кетсін. Шеріндік тартсын тіліңді, отқы тазар диліңді. Алас, 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 ар баледен қалас. Наурыздың ұшыл күнінде арча түтіп ар үйді, шат күлкі жаңырып, шаң жаңасын көктемді. Алас, 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 ар баледен қалас. Айдан аман, жылдан esen бололу. Жақшылықты теңілмесін, жарық күнді кеңілмесін. Оғызыңыздан бар olsun, oğuzunuzdan var olsun. Amin. Nauruz bayram özünce bir kelimet. Buna bugün gün menetsin tengelet. Nauruz bayram özünce bir kelimet. Buna bugün gün menetsin tengelet. Tatlı konu kucağından oğlup, cerene biz bir kalıpta dengelet. Baba diğikan şeymanların dileysen, koşko çıktı kara cerdi tilir. Üret sebep bir Allah'a canını, urbaklarga geledi kocu beside. Kıran kını jargada kapçarıktı. Mına bugün gün amağa dağı dalışı. Kas düşmanlardan başıga kes geldi, kıral bastık cep görünü bağındı. Саламатсыздарбы, бүгүнкү кадырлуу кеченин коноктору. Сиздерди алдында кирип келе жаткан 21 март жана 8 март майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Жаңы жылда жаңы ийгиликтерди каалайбыз. Анда эмесе бүгүнкү 4-Д классынын Нооруз майрамына карата даярдалган концерттик программасына көңүл буруңуздар. Aziz sizlerge okuyucular, Nauruz bayramının tarixi, gelip çıkışı, oy menен Nauruzdun bağlanışı, жылнама, Nauruz tabağı süpürlük, bayramdın dasturxon turalı mağlumat berişet. Bayqı babalarımız tabiatı daima ölüp dirilүүsү жанды ерте катары bağlaşkan. Сындыгында ошондой. Tabiat күз мезгили келиши менен табият өзүнүн мурдагындай көркөмдүгүн жамандоорун бардыгыбыз эле көрүп келебиз. Ал эми кыш мезгилинде табият өзүнүн жашоосун убактылуу токтотот. Табияттын мындай кыймылсыз мезгили март айынын 20-сына чейин уланат. Табият кыймылга келген яз мезгили келиши менен ал кайра тириле баштайт. Аны кыргыздар табиятка мал кирди, жан кирди деп аташат. Март айынын 22-сине тартып кыргыздык менен узара баштайт. Түн кыскара, жаратылыштын мына ушул кыймылга кирүү мезгилин күтүшкөн ата бабаларыбыз жыл эсеби башталган улуу күндү Нооруз деп атап, аны жаңы жыл жаңы күн деп белгилешкен. Бул күнү кыргыздар арча түтөтүп, көрө жайын аласташкан, аны менен бирге бири-бирине белектен тартуулашкан. Нооруз майрамында катнашчы бар адамдар бири-бирин кечирип жарашкан, бардык адамдашы эски жыл менен тилешкен. Нооруз дастурконуна жетиштирүү жамдан турган тамактарды коюшкан. Музда календары жок мезгилде да жазылгандай кандай болот, дал ушул күнү билип, бул күндөн баштап табияттын жаңыланышы башталат дешчи бул күн менен түн теңелет. Мен карабала балдарына микрофонду мындай кылайбы? Мурда адамдар Ноорузду оттуулуу жагып, аны тегеректе отуруп өткөзүшкөн. Оттор жагып, анын үстүнө ары бери секирип, арамдыктан тазаланып жатабыз деп ойлошкон. Ушундай тилектер менен кородогу малын да отко айлантып айдашкан. Азыркы учурда ак элечек кийген умай эненин арча түтөтүп алыстаганы да ушундан улам калган көрүнүш болсо керек. Нооруз майрамында дастурконго өзгөчө көңүл буруу керек. Дастурконда 7 түрдүү тамак болушу шарт. Бирок бул ар бир үй бүлөнүн мүмкүнчүлүгүнө жана улуттук өзгөчөлүктөрүнө жараша болот. Атай бышышкан соңдан айран, сүт, уштак, кургатылган өмүр жемиш. Балыктар болсо дастурконго сөзсүз коюлат. Ошондой эле арпа будай өндүрүп, аны соокуга жанчып акташкан. Данынан сүмүрөк секөзө жасашкан. Бул тамактар адамдарга узун өмүр
koca tabiattın, yaşa turmuştun güde bölüngüsü, uğuttuk. Tarihçilerden Kocamoğlu'nda bu cırnama çıkış elinin ilim pozları tarafından andan bir kança kılım ilgeri verilgen eken. Biroq uşul kunga çeyk öz manisini joğutkoy saktap